Калкынын кадырын арттырып, жеринин даңазасын чыгарган үйдө мээримдүү эне, айылда алгылыктуу иштерди алып жүргөн ардактуу айым. Акылы менен аалам терметкен кемеңгер, кыргыздын тукумун улап, уучун узартып, келечекке чыйыр жол салуучу жаштарга үлгү болуп, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, канына сиңген касиетин даңазалап, урпактарга уламалуу кеп таштап келе жаткан, жасаган иштери жаамы журтка жаккан Айтылуу түштүк өрөөнүндөгү Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнөн чыккан Курманжан Датканын сиңдилери апалар тобунун алгылыктуу иштерин айталы деп турабыз. Алгач айыл жөнүндө кеңири маалымат бере кетсек, Мады айылында 10дон ашуун улуттун өкүлдөрү күн кечиришет. 35.365 калкы бар ири айыл. 1957 жылдары түптөлгөн Мады айылынын тарыхы бай. Союз мезгилинде социализм, Сталин, Октябрь, Маленков колхоздору бириктирилип ирилештирилген. Кийин 1992-93 жылдары Курманжан Датка атындагы колхоз болуп өзгөртүлгөн. 1996 жылы Мады айыл өкмөтү болуп түзүлгөн. Айыл аймагында мактоого арзырлык музей, маданият үйү, мектеп, көптөгөн элге кызмат кылган маданий объектилер бар. Курманжан Датканын сиңдилери апалар тобу ушул айылдан чыгып, Республикалык шайыр апалар телефестивалында лауреат болуп, 2018 жылы 1-орунду багындырган. Азырда апалар сиздерге экран аркылуу эсте калуучу улуттун наркын даңазалаган уюткулуу иштерин көрсөтүп бергени турушат. Çapkan çalınca ötüp gitse tanılmaz. Her jigitke şaymaşay, her gipiyle karındaş. Her gipiyle, her gipiyle. Her gipiyle, her gipiyle. Şunkargana takkanday, uçup bara jatkanday. Kalpınalı jarışka, kayturunu çapkanday. Kanday adam kim turat, talbay jürü kulkunat. Çalpı teyiz biylesek, çalındasın, çalındasın, çalındasın ıntıma. Эки миң 17 жылы шайыр апалар долбоорунун алкагында ушул Курманжан Датканын сиңдилери фольклордук тобун түзүп чыкканмын. Ошондон бери ушул топко жетекчи болуп келатам.
1973 жылдан бeri şu madaniyat tarmağında emgektenip arasında dem alууlar bolup 2003 жылдан beri Boluşma Dazimov atındağı Madaniyat Үйündө özdük körküm çıkarmacılığı menen iştep geldim. Oşondan beri ийгиликтүү көп ийгиликтерге жетишип, акчалай сыйлыктар дегендей, мактоо грамоталар, дипломдор ушундай ийгиликтер коштурду. 2017 жылы Шайыр апаларды түзгөндөн баштап, ошол түзүлгөн эле жылдан жакшы ийгиликтерге жетишип, 3-чү айлампанын катышуучусу болуп, 3-чү айлампада дагы жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ошондон бери ушу Шайыр апалар долбоорунун алкагында ырдап жүрөбүз. Ушул долбоорду түзүп чыккан кыздарга биз топтун атынан терең ыраазычылык билдирем. İşiңер илгери болсун, дайым ушу биздин заманыбыз тынч болуп, апалардын өмүрүнө өмүр кошуп, дайым ушинтип иштеп жүрө бергиле. Силерге дагы ушу мынабу техникалык топко дагы биз мен апалардын атынан ыраазычылык билдирем. 5 балам бар, жолдошум экөөбүз ушу 5 баладан 22 небере көрүп, бактылуу каарлыктын доорун сүрүп келейтабыз. Эми буйруса Кудай жаман кырсыктарынан сактап, апаттарынан сактап турса, алдыда дагы көп пландарды коюп атабыз. Ушул Шайыр апалар долбоорунун акыркы айлампасына чейин катышып, дайыма ушу ырдап жүргөнгө ниет кылып жүрөбүз го. Мен 5 балам бар. 13 неберем бар. 13 небереге чоң эне, тайнемин. Кыздарымдын бардыгында бар ушул өнөр. Азыр мен акыркы курактар мына ушул спираль курак менен бай илгерки биздин өзүбүздүн нукура каттама куракты куруп атам. Ушул илгери ата бабаларыбыз кыздарга сеп кылып берип, кыздардын ошо үйлөрү ушу курактай бири-бирине куралышсын, бири-бирине черкелишсин, ушу кыздарыбыз үйлүү, жайлуу болсун деп ата бабаларыбыз көбүнчө каттама куракты кыздарга сеп кылып беришкен экен да. Ушул топтун эң кенже мүчөсүмүн. Мен дагы 2 уул 2 кыздын энесимин. 7 неберем бар. 7 неберенин тайне эмесимин, чоң энесимин. Балдар бакчасында иштегем. Анан пенсияга чыккандан кийин ушул топко кошулуп ырдап жүрөм. Өзүм ырды өтө сүйөм. Ырдаганды. Мына кол өнөрчүлүккө бизде ошо жууркан тиккенге аябай кызыгам. Анан мына токумачылыкка мен жашыман эле мен өзү 4-классыман баштап апам мага баягы бизде мындай дасормол токушту болчу эле илгери. Ошондой токушту үйрөткөн. Ошодон баштаганмын. Анан кийин бул мына токуганга өтө кызыгып, ушул ушундай эмелерди токуйм. Жемпир, кардигандарды, мына жаш балдарга мындай кийимдерди, мына пайпагы, мына шымы, ушундай көйнөктөрдү токуп, анан мындай аялдарга мындай жагынганга жолуктарды токуйм. Өтө кызыгам ушуларды токуганга. Ушулардын баардыгы өз колуман чыккан. Эгер мен эми мындай бир кадалып отура бербейм, бирок мындай бир отуруп токуп койгон токсом, ушу 2 күндө бир жолукту токуп коем. Анан ушул мына топтордун мындай бир нерселерибизге жаратабыз, ушуну сатабыз. Кардалдар көп, буга аябай кардалдар көп. Ушу. Анан баягы жууркандарды көбүнчө заказ алабыз. Анан заказ алып тигемин, мисалы азыраак заказ болуп калса өзүм эле тигем. Анан заказ көп болуп мындай эме боло турган болсо, мына топтогу аялдар сепке, мына кыздардын себине ошо аялдар бардыгы жардам беришет. Ошентип тигип өзүбүзгө ошо каржылайбыз өзүбүздү. Биздин кол өнөрчүлүк боюнча мына бизде Кара Сууда негизинен пахта болот. Пахтадан ушинтип жеп, ийрип, мынтип ат түскө боеп анан мынтип таарларды согобуз. Бул таардын аты бул терме таар. А мына болсо какма таар деп аталат булар. Эми буга караганда мынанын согулушу сал оңойраак
Ана мына болса бүт жиптерин санап мындай үзүптөйбүз, гүлүнө өзүнүн гүлүгө карап. Ушинтип анан ушинтип согуп даярдайбыз. 4 балабыз бар. Азыр кезде Абашкам экөөбүз 12 небереге тайына чоң небиз. Ал эми кесип тандоо боюнча мен Токмок шаарындагы республикалык маданий агат окуу жайынын китепкана бөлүмүн бүткөм 70-жылы. Бул тармакта кесипке болуп анан кийин райондук курулуштагы китепкананын 11-филиалында 25 жылга чамалап иштедим. Жаман иштебедим чамасы. Грамоталар алдым, баалуу сыйлыктар алдым, анан пенсияга чыктым. Пенсияга чыккандан кийин мына тогушулуп калгандыктан ыраазычылык билдирем Шайра ападан алып чыккан азаматтарга. Мынтип талантыбыз да уктап калды эле, пенсияга же салып калдык эле, анан мынтип бул топко чакыргандан азыр бул топко мүчөмүн. Жашым 70-те балам. Анан топто комуз чертем. Бул комузду мен салкай комузчу кошмада жип өткөн. Өзүбүз гүл саларда бир 50 жип, 58 жип деген жиптер булардын өздөрүнүн өлчөмдөрү болот. Гүл чыгарыш боюнча. Ошого карап боёкту боейбиз. Эми эң көп 5 килограмм, 5 килограмм жипти ушинтип түстөргө бөлүп, мына мисалы үчүн мына 13 жиптик. Мына 13 жиптик. Анан мына болсо 12 жипти ушинтип санап анан согот. Бул ансыз болбойт. Эсеп бар жерде, бардыгы эсеп бар. А бул болсо жөнөкөй эле бул түстөр боюнча эле бул түстү бөлөп жөн эле сого берет. Мындагы өлчөмүнө карап курулат. Кулаш деп коет бизде. Азыркы мезгилде 1,5 метр. Биздин кыргыз мурдагы апаларыбыз кулаштап өлчөгөн. Мына размер алып чыгыш үчүн. А бизде бир кулачыбыз 1,5 метр жүрөт азыр мезгилде. Ушинтип мында ушундай эмеде кулабыз, бирок мындай түстөргө азыраак болот. Бизге мына көп кетет бул түстөр боюнча. Таар даярдаш үчүн биз пактаны чигитинен чыгарып анан даярдап, мынантип сабап анан кийин ийрип баштайбыз. Мына бул чигиттен бул неме болот? Май чыгат будан. Азыр кызым сыгып алганда май чыгат. Анан ол сыгып алгандан калган аткоттор деп коеюн да, малга да жем болот. Пайдалуу. Мынтип сабап, жакшына кылып, анан кийин сабадыкпы. Анан кийин муну эме түйдөк кылабыз, түйдөк кылып, ириш үчүн, жипти ириш үчүн түйдөк кылабыз. Анан мына улат мындай мына ийилип калды. Ушундай болот эми негизи. Муну ийип бүткөндөн анан кийин муну ийип бүткөндө муну бышытып чыйратабыз. Ийип чыйратып, ийригенде оң жака ийрибиз. А бышытып чыраткан сол жака эметип экөөнү жалгаштырабыз. Ушинтип даярдайбыз. Анан кийин аларды мынтип боекторго боейбиз жанагыдай. Аякта боедук го, мынтип ар түрдүү боек боейбиз. Мынаны күзүп деп коет. Муну күзүп дерет, мына күзүп. Анан мына кылычы муну менен согобуз. Анан мына такта, мына күйөө байлөөч. Ушу менен ушунун ролу аябай зор. Себеби баягы 2 жип жалгашып турат да. Анан мына жака чатышап келип, анан жакта гүлдөр согулат. Ушундай кылып согуп даярдайбыз. Анан аркакты өткөрүп туруп, анан кийин согуп баштайбыз. Анан муну дагы көтөрөбүз. Анан мына жака чатышап келгенде, анан мына жака кылыч салып, дагы согуп баштайбыз. Ушинтип анан сого беребиз. Өзүм көп ооруганга байланыштуу ушундай дарыгер болуп калдым деп эсептесем болот. Себеби ден соолуктун ачкычы өзүң колуңда деп туура айткан экен. Тамак ашты туура жесек оорубайт экенбиз.
Ошон үчүн мен мына бүт мына дары чөптөрдү терип алып, элдерге жардам болсун эми деп колдонуп жүрөм. Мына дары чөптөрдүн бардыгы бир мезгилде терилбейт. Май айында териле тургандар бар, көмбүркө мезгилде терилет. Августта, сентябрда ар чөптүн ар убак белгилери бөлөк болот. Анан бул жерден эң биринчиден эле тамактарды оңдосок өзүбүз оорубайбыз дегенде өзүбүздө бүт бардык тамактар. Мисалы үчүн мына көбүнчө жөтөлгөндө мына түрттү оюп туруп эле ичине асал салып койсок, өзүнүн суусун чыгарат. Ушул да жөтөлгө пайда болот. Грыжага мына немеден табанда мындай чоорлор пайда болгондо пиязды кесип туруп тапанга коюп койсок жок болот. Бөйрөктө шамалдаган туздар болгондо мыналардан салып жесек, биздин өзүбүздүн шлактарды алып турат. Анан мен эң көбүнчө дарылаганым өзүбүздүн эле баягы кара ун, экинчи сорт унду майга салбай кууруйт. Өзүнчө куруп туруп, ошону айранга кошуп туруп ичсе, ичегедеги бөйрөктөгү шлактар тазалайт да. Ошо шлактар тазалагандан кийин адам жеңил болуп каласың. Аркасынан 1-2 сааттан кийин күрүч окат жеш керек. Себеп камыр окат оорлук кылып калат. Негизи ушулар менен анан ооз оюлгандар көп. Себеби азыр бүт химикат тамактарыбызчы. Ошону жеген үчүн балдарыбыздын дагы ооз оюлат, чоңдордун дагы ооз оюлат. Ошоганан кийин көбүнчө мындай алтын тамыр, ачуу бадам, жаңгактын ортосу бар. Ортосун салган себебим одан йод чыгат. Ачуу бадам иштеги курттарды өлтүрөт. Алтын тамырдан ысык чыгат дагы. Ушул үчөөнү кошуп туруп, анан кийин ачытып, оозго дары жасайм. Да кошулмалары бар. Ого апилип коюм, маслоодон кошуп коюм, майлоо болуп. Ошентип көбүнчө мындай жөтөлгө. Ич өткөндөргө мына кайдымкы бүт баары тамак менен эле сакайсак болот бизчи. Дарыга таянбай элечи. Мына жиде деп коебуз, бул 2 түрдө бөлүнөт. Ич өткөн балдарга мына нанжикта деп коет, мынаны берсек токтойт. Таблетка бергендин ордуна ушуну берсе токтойт. Мына болсо давлениени түшүрөт. Өзүбүздө дарынын бардыгы элечи. Анан мынауну алманы кагы сок кылып ичсе болот. Анан мына жерде мына капуста турат. Мынаны майда туурап туруп, баягы айрандан кошуп жесе, сахардын немесин көтөрүппөйт. Ар дайым бир кынамды алып жүрөт. Бирдей темпте алып жүрөт да, пайдасы бар онун дагы. Мынаулар болсо баягы ишегиде курт деп атабыз го. Ушуларга мына чесноктун, мына пияздардын пайдасы көп. Кошуп жесек, өтүн алдырган адамдарга мына сары май менен мына чөйгөнү жеп туруш керек. Себеп боор катып калбас үчүн. Бунун пайдасы бар. Бул боорго зыян дейт го. Жок, бул күйүп калгандан кийин зыян эмес. Мисалы үчүн мына каймакты жесек, оор келет. Өт жок да. Каймакты жебей мына чөйгө менен мына сары майдан жеп туруш керек. Себеп биз бир жагын сактайбыз деп боорду катырып албашыбыз керек да. Жеп туруш керек буну. Анан кийин мына бөрү карагат, чым карагат деп бөлүнөт. Мына бөрү карагат давлениени түшүрөт. Чым карагат бар, onu жесең көздүн нурларын күчөтөт. Мына кара өрүк деп коебуз, слива. Булдан дайымдай немеге кошуп ичсе, күнүнө 1 стакандан ичип туруш керек. Жүрөктү жакшыртып турат. Ич өткөн балдарга көбүнчө мынандай курук немелерди берсе, баягы балдардын ич өткөндүгү токтойт. Анан баягы өт баштыкчасын алдыргандарга дагы нан оорлук келет. Ошого ушундай зоопаркология печеньктер бар. Ушулардан жеп жүрсө, оорчулук келбейт. Жеңил алат өзүн. Анан алма жеш керек ушуларды баягы неме ооругандарга. Үч ул 3 кызым бар. Кыздардын, балдардын баардыгы тынган, келиндерди алып, кыздардын баарын тындыргам. 20 неберем бар, 2 чеберем бар. Ошолорго жолдошум маданият кызматкери, экөөбүз чоң эне, чоң ата болуп, тайне, тайта болуп, балдарды тарбиялап келатабыз. Ушундай тамактар менен, натуралдуу тамактар менен тамактандырып, нерелерди, келиндерге дагы үйрөтүп, бул тамактарды, ушундай тамактар менен балдарды баккыла. Бул тамак ушундай ысык болот,
бычак менен кеспегиле деген сөздөрүбүздү айтып, балдарды, келиндерди тарбиялап келатабыз. Мен өзүм жалгыз эле келинмин. Анан өзүм 3 келиним бар. Келиндердин астында мен өзүм дагы келинмин. Өзүмдөн 95ке чыккан кайненем бар. Анын астында мен өзүм дагы келинмин да. Келин тарбиялаган эми өзүң кандай келин болсоң ошол кайтат дегендей эми келиндерди дагы өзүмдөй кылып тарбиялап өзүм неме кылып атам эми. Өзүмдөй келин болот деген ойдомун. Келиндерим баары эле жакшы, Кудайга шүгүр. Кайненени уккан келин жаман болбойт деп ойлойм. Кайнененин айтканын кылып, келин кайнененин зуаласынан дейт. Эми ошондой кайнененин тарбиясын алып, ошол немеге карап кете берет экен. Келиндер ушундай жакшы кайнене болгула, өзүңөр дагы кайнене болосуңар, өзүңөргө кайтат. Бул келме кезек дейт. Өзүңөргө кайтат, Кудай кааласа, жакшы келин болсоңор, силер дагы жакшы келиндерге туш келесиңер, жакшы кайнене болосуңар. Ушундай келиндер ошол барган жеринен бактап, ошолордун тарбиясын алса эле жакшы келин болот деген ойдомун. Мына өпкөнү биз койдун бардык эти, биз калласы дейбиз, калла ширагы өпкөсүнөн бери ысырап кылбай, ыргытпай, мына өпкөнү карап туруп таза өпкө болсо, сөзсүз буга сүт менен сары майды аралаштырып куюп, жакшы тойгозуп пышырсак, жакшы тамак болот бул. Бул бизде эң сыйлуу оокаттын катарына кирет. Себеби Куда келгенде, күйөө баланы сыйлаганда, сөзсүз ушу өпкөнү пышырып, аппак кылып, ушу столдун үстүнө коюп, дасторкондун көркү дейбиз. Бул эми бир жагы ысырапкерчиликке учуратпайбыз, бир жагы бул мындай сыйлуу тамактын катарына кирет да. Анан эми буну илгертен эле пышырып келген. Биздин апаларыбыз, энелерибиз, кайнелерибиз эле пышырып, анан мына бизди тегеретип отургузуп, ой, мына өпкө соргокпу же сен соргоксуңбу? Мен өпкөм соргок, менин өпкөм көп сүт ичет деп мынтип тамашалашып, сүттү куюп, ичирип, аппак кылып пышырып бизге ушу жедирип жүрүшкөн. Азыркы убакка чейин ушуну сактайбыз. Азыр эми мына жаштардын таланты өсүп, керек болсо мынаны пышкандан кийин аккуудай кылып, жасап, канат чыгарып, тумшуктарын сулуу кылып келиштирип, дасторкондун көркүн чыгарып атышат. Азыркы жаштар дагы бизден дагы өтүп таланттуу болуп кетишти. Ушуну мен дагы ушу жаштарга айтат элем, тип ыргытпагыла, ысырапкерчиликке жол бербегиле. Сөзсүз өпкө болгондон кийин биздин айылда тем более сүт бар. Сүттү кенен куюп, сары май аралаштырып куюп, мынантип куюп, пышырып жесеңер, бул да жакшы тамак. 5 балам бар, 4 уул, 1 кызым бар. 3 келин алдым, кызым турмушта. Күйөөм экөөбүз ошо 5 баланы тарбиялап, өстүрүп, Кудайга шүгүр, баары ушу өз тириликтерин кылып атышат. Неберелерибиз чоңоюп атат, келиндерге жардам берип, неберелерди карашып, багышып атабыз. Дагы убакыттап, мынантип топко кошулуп, ушу ырдап, анча-мынча мындай чеберчилик иштер пайда болуп калса, заказ болуп калса, ал жерге келип жардам кылып, убакытты эми мындай бөөдө кетирбей, эгер кызыкчылык болсо, каалооң болсо дегим келет да мен. Бар жокко үлгүрсөң болот. Ырдаганга деле, небере бакканга деле, төшөк тиккенге деле, эгерде адамда каалоо болсо болот. Үлгүрсө болот баарына. Тез эле даяр болот. Мисалы үчүн азыр куюп болуп эле, казанга салап, жакшы от жаксак, 1 саатка калбай, жарым саат ашыгыракта эле пышат. Бул эми сүт да. Сүт деген бир кайнаганда эле жөн сүттү бир кайнатсаң пышат. Бул эми мына эти бар үчүн, мына өпкөнүн эти бар үчүн жарым саат ашыгыраак кайнатсаң эле отту мындай пас жакпаш керек, жакшыраак жагыш керек, күчтүүрөөк. Отту мындай катыгыраак кайнатса мындай жакшы пышат. Анан ал бош мындай секин үлпүлдөгөн отто мындай сүтү чыккансы жумшак болуп калат, ол жегиң келбей калат. Анан эгер мындай каттык пышкан өпкө болсо, жакшы жегиң келип жейсиң да. 4 балам бар. 2 уул, 2 кыз. 13 неберем бар. Өзүм 65 жаштамын.
азыр эми ушул 5 сала жүргөмдү мен көргөзөйүн деп чечтим. Бизде кыргыздарда койду сойгондон кийин ичи кардын чыгымга учуратып таштап жибербестен мынтип 5 сала жүргөм кылып өрүшкөн. Көбүнчө бул түндүк жактарда, бизде түштүктө анча деле неме кылбайт. Анан бул жүргөмдү үйрөнүш үчүн аябай мээнет кылып, кыйналып жүрүп үйрөнгөнмүн. Азыр эми мейман келсе, сөзсүз ушул жүргөмдү жасаймын. Ошону ичине фарш окшотуп, эт, күрүч, ошолорду кошуп, эт, күрүч, май, пияз кылып кошуп туруп, анан кийин ошону бүткөндөн кийин ушул мына 5 сала жүргөмдүн ичине киргизсек, мындай болот. 5 сала жүргөм өргөндө ушундай болуп чыгат. Бул жүргөмдүн да башкача түрлөрү бар. Аны жөнөкөй эле мындай кесип туруп, өрүп койгон, айландырып, ороп койгон жүргөмдөр дагы бар. Карнынан дагы жасаса болот, карнынан рулеттерди баягындай оромо кылып ороп туруп пышырса болот жүргөмдү. Ошол анан кийин башка эми не дейм болду да. Өзүм калтырап болбой калдым андачы. Мынакей. Ушул топко кошулуп эме кылганыма 2 жыл болду. Ушулар менен аралашып, ырдап жакшы көргөнүм үчүн ырдап жүрөм. Ушулар кандай иштер болсо ошолорду аткарып, анан өзүм 63-кө чыктым. Чалым бар. Чалымда мугалим, өзүм да мугалим элем. Анан 2 кыздын сүйүктүү ата-энесибиз, балдарыбыз, кыздарым турмушка чыккан, экөө тең балалуу, чакалуу, уулдарым үйлөнгөн. Анан 14 неберем бар. Баары жакшы, тынып, тынчык, өздөрү менен өздөрү болуп калышкан. Ошо неберелерди багып, азыр азак-түгү салуудамын. Өзүбүздүн жеке ишкерлигибиз бар. Аны аткарабыз, кошумча анан ошо шайыр апаларга кошулуп жүрөм. Азыр мен куурдак жасап атам. Биринчи майын неме куюп, анан картошканы мындай кылып кызыл куурап неме кылып чыгарып алабыз. Анан кийин этти салып кууруп, анан пиязды салабыз. Жакшы аралаштырып, неме кылып алып. Жолдошум менен 43 жыл жашадык. 43 жыл жашайбыз. Жолдошум дагы жакшы, түшүнүп, өзү дагы мен дайым тойлорго барганыбызда, неме кылганыбызда ырда деп өзү ырдатып калат да. Анан кийин өзү түшүнөт деп ушинтип айтсам, майлы деди. Келин дагы ошо бирөөнүн баласы келгенден кийин ал үйрөнгүчө, неме кылгыча бар жокты өзүбүз үйрөтүп, тамак аштыбы, биздин шартыбызга карап көнөт. Өзүбүз деле ошондой болгонбуз. Ошо барган жерден ыгымын немесин алып, ошолордун шартына карап көнөсүн да бала. Кыздарым деле ошентип айтып, неме кылып турам. Алар деле барган жерлеринде жакшы. Келиндерим дагы жакшы, экөө тең окуган, иштешет. Анан ошо биздин немебизден чыкпай жакшы бардыгы. Эми арасында ушундай куурдактагы мейман келгенде немелерде ушундай тамактарды жасайбыз. Педагогикалык кызматта 30 жыл иштеп пенсияга чыгып, азыр шайыр апалардын тобунда, чыгармачылыкта, ушулардын тобунда ырдап, чордоп жүрөбүз. Өзүмдүн үй бүлөм, жолдошум Апиден Рахматилла да көп жыл шопур болуп иштеп, азыр пенсияда. 7 баланын атасы, энесибиз, 30 неберенин чоң ата, чоң эне, тайыне, таятасы болдук. Балдарыбыздын өз жолдоруна кондуруп, турмуш жолдору жакшы. Кудайга шүгүр, тарбиялары менимче жакшы эле деп ойлойм. Бар жогун окуттук, өз билимдерин алып, турмуш жолдорунда иштеп жүрөт. Биз
кыргыз элибиз илгертен эле макал лакап, накыл сөздөр менен тарбияланып келген. Ошо ата бабабыздан калган накыл сөздөр азыркы балдардын турмуш шарттарына туура келип атат. Мисалы адам өлөт, атак даңк өлбөйт дегенде, ошол адамдын ошол элине, жерине кызмат кылып, эл үчүн жаны үйргөнүн көзү өтүп кетсе дагы ошол айылда анын эмгегин эскерет. Ошол эскерген эмгегин эч качан унутулбай айтылып келе жатат. Ошол сөз ошол мына жанакы накыл сөзгө туура келип атат да, эмгеги даңкталганын. Андан кийин ай чырайлуу ыраңын иттей кыялы бузат дейт. Ыраңы аябай сулуу болсо дагы азыркы заманга ылайык болуп атат. Ыраңдары сулуу, беттеринен нур тамса дагы ички дүйнөсү менен сырткы дүйнөсү дал келбей, ошол илгерки ата бабабыздан калган накыл сөзгө туура келип калып атат да кызым. Накыл сөздөрдөн да айтып кетейин. Бакпай багың жетилбейт деген сөздү бул балдарды дагы кичинесинен тарбияласак, жакшы тарбияласак жакшы жака өсөт деген эле сөздөр. Бул бакты эккенден кийин дагы жакшы караш керек, сугарыш керек, отош керек, аларды чабыш керек. Ошондо дагы мөмөн жакшы берсин деп аракет кылып иштет. Ошон үчүн балдарды дагы ушу балам жакшы бала болсун, өркүнүп өссүн, чоңойгондо бир адамдын керегине жараган бала болсун деген ойлор менен дагы балдарды тарбияласа болот. Бурда ушу колхозубузда кыздар бригадасы бар эле, ошондо эмгектенип ошол жерде пакта чаап, илгери кыздар бригадасында иштеп жүргөм. Азыр 5 балам бар, 4 кыз, 1 уулум бар. Бардыгы үйлүү жайлуу болушкан. 18 неберем бар, 2 та чеберем бар. Жолдошумга көз бактылуу, карын соорун сүрүп жашап келе жатабыз. Бурун кыздар бригадасында иштеп жүргөндө пактада, ондо пакталарды баягы кызыл карван кылып машина менен Кара Сууга апарып тапшырат элек. Ошондо машинада чыгып алышы. Аккордеон четкен Ахмедов деген аккордеон бала менен ошо машинанын үстүндө чыгып ырдап чорлоп, ошондо эле катышып, ошондо эле ырдап чорлоп жүрүшү кезим. Анан кийин группа ачылып калып, буга кошулуп ырдап жүрөм. Алгачтан азыктарынан баштасам, ундан жасалган тамактардан бул жерде бизде түштүк аймагында жасалган тандырга жабылган патернан нандар турат. Бул өтө ден соолукка пайдалуу жагы, чокко бышырылат. Анан чокту акырын бышаарда акырындан ачып кызартат. Ошол мезгилде дагы таптуу болуп, какталып бышкандан ден соолукка өтө пайдалуу. Баягы бышпай калган нандар сиңбей калат, а булар сиңимдүү болот. Бул жерде дагы бул курук жупка турат. Курук жупканы илгери ата бабаларыбыз гүлазык катары иштетишкен. Бул кадимки эле ун менен эле туз, сүт же сууга бышырылат. Бул көгөрбөйт, жолго алып жүргөнгө дагы ыңгайлуу. Ошонун катарында эле майлама жупка, каттама, мына боорсоок деп коебуз, башка түндүк тарапта быдыра дейт. Бардык биздин өтө ден соолукка пайдалуу тамактарыбыз турат. Ошондой эле бизде бул жерде пушкел деп коебуз. Биздин илгерки апаларыбыздын ийкемдүүлүгүн, ушундай табармандыгын ушундан билсек болот. Азыркы учурда канча продукталар жык болсо деле жок, тамак жок деп эле отурабыз. Апаларыбыз кичине эле камырды алып эле, ошого эле бир боо чөптү сала коюп эле, сонун тамактар жасап келген. Ошолордун бири бул жерде пушкел турат. Аны жуукка кылып камырдан жайып, майлап туруп, анан көк чөптөн салып туруп, сонун кылып кактап казанга бышырат. Каймак, бул жерде бышкан курут. Бышкан куруттун мына жерде сары май салып ичсе, бул дагы өтө суусундук катары кетет. Айран, сүт, атала, бозо. Бозо дагы бул таруудан салынып келинген. Бозонун ушунчалык баягы өздөрү бир баягы жаш кылып деп коет. Убагында салып, ачуулантпай салып ичсе, бөйрөккө ички шлактарды тазалаганга өтө жакшы.
бөйрөктөргө жакшы иштетет, кан басымын көтөрөт, аябай жакшы ден соолукка пайдалуу. Анан аталанын айран кошулганы бар, бул суусундукту кандырат. Дагы бир баягы аялдар төрөгөн мезгилде 40 ичинде башка ысык тамактарды бербесең, ушул аталаны көбүнчө ичиришкен, себеби аял тазаланыш керек. Ошол сыяктуу кылып биздин ата бабаларыбыз илгертен эле ушу тамакты мүзөздөп беришкен. Бул жерде дагы бир улут тамактарыбыз турат. Койдун ишегесинен жасалган, жөргөмдөлүп жасалган тамактар турат. Бул баягы койдун этин салганда илгери ата бабаларыбыз жөргөмдөп карынды, ичегени, ачуу ичегени кошуп туруп, өпкөнү кошуп, жөргөмдөп жасашкан. Азыркы заманбап бул жерде не деп коебуз, жылан деп коебуз. Аны 5 сала кылып жасап, заманга ап кылып, анын ичине күрүч, этти кошуп, ошондой кылып жасап келишет. Ошондой эле бул жерде өрдөк турат. Өрдөк дагы ошондой бир чеберчилик менен жасалган. Дасторкондун көркүчүн жасалган тамактар. Куймак деле ушул сүт менен, жумуртка менен кошулуп жасалат. Бул дагы тез быша турган тамактардын бири, тоюмдуу болгон тамактар. Андан эң негизгиси бул жерде илгери ата бабаларыбыз да андай тамак тартыш мезгилинде ушул буудайды деле сууга бышырып, балдарга жедирип, ачарчылыктан сактап калышкан. Азыр эми Кудайга шүгүр, даамдардын түркүн түрү бар. Ошондой эле бул жерде даяр биздин камыр палоо деп коебуз. Муну дагы жайып, күнгө кургатып, күндөн алган энергиясы бизге өтө адамдарга пайдалуу. Бул бышкан куурма ал жакта даяр болгон атайы казанга кууруп алат. Бул дагы баягы айрыкча конок келгенде тез быша турган тамак. Бат эле сууга салып, этти салып эле 10 мүнөттө быша турган тамак. Кан эмесе, көтөрөлүү билекти, Кудайым берсин тилекти. Омин, сыйыңар сый менен кайтсын. Элибизде тынчтык, амандык болсун. Жерибизде кут береке болсун. Ашка береке, башка дөөлөт берсин. Дасторконубузга нан, кампабызга дан толсун. Өрүшүбүз жайык болсун, өзөнүбүз малга толсун. Уулдан урмат, кыздан кызмат көргүлө. Кайда барсаңар, жолуңар ачык болсун. Баскан жолуңар дайым ачык болуп, ушу издүү, куттуу болсун. Апалар эч кем болбогула. Жараткан эгем баарыбызды өзү колдосун.